Алтыным менин кыргыз элим космосум. Гүлзат Мамытбектин "Мен миллионермин" деген реалити шоу Супер ТВнын эфиринде биз бүгүн көп нерсени айтып кетебиз. Экинчи бөлүгү эфирден старт алды. Эми биз ушунча мөөнөттүн ичинде кандай иш-чараларды көрдүк, кандай нерселерге жетиштик жана кандай провалдар болду, ушунун баарын тең бүгүн кыска мөөнөттүн ичинде айтып беребиз. Эң негизгиси биз Казакстандын рыногуна чыгып, менин англис тилимди онлайн сатканыбызды дагы айтып бере алабыз. Анда эмесе, көңүлүңүздөр, назарыңыздар биздин репортажда болсун. Көп нерселер болду. Эл январда тура элек еще жаңы жылдан кийин ойгон элек биз реалити шоуду запуск кылып, жакшы жыйынтыктарга жеттик. Любой нерсе жаңы башталып атканда катачылыктар менен болот. Баштан ары жейсиң, туура эмес кылып алган нерселер көп болот. Анткени жаңы тармак башталып атпайбы? Кыргызстанда инфо бизнес тармагы өнүгө элек, жаңы эле төрөлүп келатат. Казакстан, Россияларда өтө көп результаттарга чыгып, жакшы жыйынтыктарга чыгып, сонун акчаларды таап атышат онлайндан. Бирок бизде бул жаңы эле башталып атат. Бул жакшы дагы, жаман дагы жери бар. Анткени жаңы башталып атат, көп катачылыктарды кыласың. Жакшы жери чын эле жаңы башталып атат. Сен эң башында туруп алсаң, анан кийин Дордой базары 30 жыл мурун кандай абалда эле, эми ошо биринчи баштагандар азыр кандай абалда, бизде дагы ошондой эле көрүнүш болот. 30 жылдан кийин биз именно азыр жаңы баштап аткандар инфо миллиардерлер болобуз. Эми жакшы жерлерин айтып кетсек, жакшы жерлерин дагы жаман жерлерин толуктап баарын тең аралаштырып эле айта берсек. Биринчиси, Азирет деген балам англис тилде запуск кылып, 2 жолу запуск кылышты. Уже январь ичи где-то 400 миңдин тегереги кирешеси келди англис тилинен. Уже 2 жуманын ичинде. Дагы бир жакшы жерибиз, жакшы жерди айта турган жерим, Гүлнара эже менен Дилбара Сами орус тилин дагы бир жолу запуск кылып, 3 күндө 40 миң сом табышты. Бул пенсионер үчүн жакшы киреше деп ойлойм, 3 күндүн ичинде. Жөн эле ушу онлайндан отуруп, запись кылган курсуңду сатып эле кирешеге чыккан бул мындай кара жумуш эмес да, бул жакшы, таптаза сонун жумуш. Анан кийин дагы блогерлер келген, блогерлер менен иштештик. Бир жеринде провал болду, бир жеринде жакшы бир результаттарга чыктык. Жакшы результатын айтсак, Арген Тамада менен иштешип, кайрымдуулук кылып, Асель эжем менен Индирочка 2 продюсер, окуучуларым жакшы жыйынтыкка чыкты. Ошо кайрымдуулукта Аргендин активи 800 кишиге түшүп кеткен экен. 800 киши, 2000 киши стористерин көрүп аткан экен. Биздин продюсерлер Асель эже менен Индира жакшылап продюсирование кылып, стратегияны түзүп, стористерди туура койгондуктан, туура Аргенди ачып бергендиктен команда менен жалпы иштеп 11 миң просмотрга чейин көтөрүлдү просмотрлары. Жана кайрымдуулук кылышты, кайрымдуулук акциясын мен да кошулуп, кайрымдуулукка салым жасадым. Анан энеси жок, атасы жок өсүп аткан балдарга аябай жардам беришип, чоң жакшы жыйынтыктарга чыкты. Эми провалдар жөнүндө айтып кетсем. Провалдар бардыгына кызыгыраак, Провалдар. Блогерлер келип, бир сыра ишенип, ишенбей, кантип ушу аудиторияны акчага айлантса болот. Мындай жок, мындай ишене албай атам деген коркунучтар көп болду. Кудайым баары бир көйгөйлөрдү берет. Максатка болгон жолдо барьер, көйгөйлөр болот, тоскоолдуктар болот. Аны жөн эле хап этип эле үстүңө миллион түшүп калбайт. Миллионду акташ керек, миллиондун өзүнүн эмгеги бар, ошонун баарын тең басып өтүш керек. Бирок кыйынчылыктарына чыдап, баарына тең туруштук берсең, анан кийин немеси белеги аябай күчтүү Кудайымдын. Курал Чокоевду кой десе болбой, бир жаңы баштап аткан, мынакей там-тамда баштап келаткан бир продюсерим ала калып, окуучу продюсерим ала калып, туура эмес распаковка кылып келип, распаковка деген сөз мындай, суроолорду бересиң, суроону берип, экспертиңди ачасың, жылдызды ачасың, кандай адам экен, кандай наградалары бар, кандай окуу жайды бүткөн, эмне жетишкендиги бар, кандай коркунучтары бар деген суроолорду бересиң, ошону берип атып ачасың. Ачып жазып келишиң керек, ошону мага көрсөтүш керек, казак продюсерлерге көрсөтүш керек. Биз негизи ошол кишинин кандай экенин билип, анан кийин упаковка кылабыз да. Биз ал кишини билбей, интервью албай, распаковка кылбай туруп, кантип упаковка кылабыз? Курстарын кантип упаковка кылып жазабыз? Билбейбиз да, ошону распаковка деген курал
тууралуубуз ачып берет. Ошону туура эмес жазып алып, жаңы эле үйрөнүп атат. Айттым, айланайындарым, кичине анча-мынча откастка эле духуңар түшө берсе, кандайсыңар силер? Биз астыга жылабызбы же кичинекей эле мындай көйгөйлөргө шалбай туруп калабызбы деп мотивацияны катуу бердим. Анан деп эле продюсерлер майда тура калышты дагы. Жакшы мындай жакшы неме алып кеттик. Жакшы жолубузду улап кеттик. Эми эмне дейм? Негизи бардыгына чоң кеңеш. Сен продюсерлик кесипти алып атсаң, эксперттерди таап, эксперттер менен иштейм деп атсаң, эксперттин өтө жоопкерчиликтүү болуш керек. Жоопкерчиликтүү эксперттерди алыш керек. Өзүнүн ишине так, убагында келген, анан кийин өзүнүн курстарына туура мамиле кылган, жана өзүнүн окуучуларына туура мамиле кылган эксперттерди алсаң, ошондо проблема болбойт экен. Мисалы, мен эксперт болуп, англис тили эксперт болуп, мага продюсерлер Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандан продюсерлер алгам да, ошондо мен кадимкидей мынтип отура калып, хорошо, эмне кылыш керек? Муну кылыш керек, деп мен кадимкидей сонун эксперт болом. Ручканы ала калып, хорошо, видео тартыш керек, рилс тартыш керек, анан кийин сабак тартыш керек, программаны түзүш керек, хорошо, дагы эмне кылайын? Деп мен өтө күчтүү эксперт болгом. Эксперт деген киши бул блогер, өзүңдүн баракчаңды туура алып жүрүшүң керек, туура алып барышың керек, элге туура жеткиришиң керек. Гүлзат эже, сиз экспертсиз, сиз муну кылбаңыз дегенде мен аны кылбайт элем. Продюсердин сөзүн угат элем. Хорошо, муну кылбаймынбы? Хорошо. Анткени продюсер четтен карап турат, ага көрүнүп турат. Туура кылып атасыңбы, туура эмес кылып атасыңбы? Ал стратегияны түзүп, ошо максатыңа алып бара турган киши. Ага мындай туура мамиле кылып, ооба, хорошо деп кыл дегенин кылып, кылба деген кылбаш керек. Анан кийин насаатчы алдыңбы? Насаатчыга келдиңби? Наставникке келдиңби? Анын сөзүн угуш керек. Мына чекит А бар. Сен турган жериң чекит А. Бирок сен ушу чекит Бга келгим келип атат. Миллионго жетким келип атат деп максат койдуң, чекит Бга келем деп. А чекит Б дагы уже адам бар. Ошо кишини наставник катары алдың, мугалим катары алдың. Эми анын сөзүн угушуң керек. Сөзүн укпасаң, сен чекит Бга бара албайсың. Анткени ал баштан ары жеген, катачылыктар кылган, тигини урунган, буга урунган, ошолорду акырын абайлап өт деп жол көрсөтүп аткан кишиге полностью баш ийип бериш керек. Жок, мен өзүм билем, өтүм төргөйлөм десең, анда ушундай провалдар болот деп айткым келет. Мисалы, англис тилинде, жок, мен англис тилин өзүм үйрөнөм десең, анда 17 жыл мага окшошуп тажрыйба кыл, анан кийин 17 жыл жинде болосуң. А мен басып өткөндө мен 2 жумада эле берип коем, 1 айда эле берип коем. Мына деп эле. Мен дагы англис тилинде насаатчымын да, мен дагы англис тилинде наставникмин. Анан жок, мен алфавитти мындай үйрөнөм. Мен мындай жолум бар. Мен француз тилин ушундай үйрөнгөм десе, анда чекит Бга тез убакытта келбейт. Ошо айланып, ушинтип көп катачылыктарды кылып өтөт. Ошо эң биринчи продюсердин сөзүн угуш керек, эксперт болгондон кийин, эксперт болуп макул болгондон кийин. Экинчиден, эгер насаатчың бар болсо, наставнигиң бар болсо, наставниктин тилин угуш керек. Наставниктин тилин укпасаң, ушундай провалдар болот. Мен дагы наставник алганды жакшы көрөм, наставниктерден окуп атам, онлайн окуп атам, орус наставниктерден. Жана ошолордун айтканын кылып атам. Гүлзат, мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болбой калат дегенде, хорошо деп мен аябай окуучу шляпасын кийип алам да. Мен эксперт элем, анан мен ушундай блогер элем деп мынтип туруп, коронаны кийип мынтип отуруп албайм. Түшүнүрүп атамбы? Мен хорошо, мен окуучунун немесин кийдим, шляпасын кийдим, коронаны мыяка чечтим. Всё, давайте, эми үйрөткүлө дегенде ошондо чоң натыйжа болот. Анан кийин мындай мен блогер элем, мен Гүлзат Мамытбек элем десем, мен жыйынтыкка чыкпайм. Мен антип да көрдүм. Анда иштебейт экен. Анда 0 деген жыйынтыкка чыгат экенсиң, результат болбойт экен. Ошого азыр мен окуучуман, окуучуларыман өзүнчө интервью алып кетсеңер, ар ким өзүнүн ой пикирин айтса, мындай жүрөгүнөн чыккан, өз көзүңөр менен, өз кулагыңар менен угасыңар. Андан тышкары дагы биз мына кечээ эле мастер-класс кылып өттүк. Ушул офисте чоң мастер-класс болду. 30 кишилик жерибизге 50 киши батпай калды, сыртына чейин чыгып. Ошонун арасынан дагы бир сразу ошондон кийин жазылган эжекебиз дагы бар. Ошо эжекенин дагы сөзүн уксаңар, анын ой пикири, мастер-класс жөнүндө өзүнүн ою, мотивация алды, билим алды, эмнеге жазылды, ага дагы көңүл буруп угуп койсоңор жакшы болот. Бул продюсердик окууга, обученияга 2 ай болду келгениме. Биз деген 2
ичинде сонун результаттарга жеттик. Биринчи продюсердин окуусун окуп, ошону түшүнүп алып, уже продюсер болуп, эксперттерди алып атам. Биринчи экспертим психолог, интеллект тренер. Аны менен биз 3 жуманын ичинде 180 000 сомго жеттик доходго. Экинчи эксперт алдым. Экинчи эксперт Гүлзат Мамытбекти өзүн алдым. Продюсер болдум. Гүлзат Мамытбектин именно англис тили боюнча. Ошону менен биз 4 күндүн ичинде 130 000 сомго доходго жеттик. Продюсердин ушу аябай жакты, бул организация экен. Адамдардын эле билимдерин интернет аркылуу биз сатат экенбиз, организовать этип, бренд кылып, билимдерин чыгарат экенбиз дагы. Ушу менен азыр деген ушунун үстүнөн аракет кылып иштеп атабыз. Аябай сонун мага жагат. Гүлзатка ыраазычылык, өзүмдү ушул продюсердик иштен таптым десем болот, потому что деген прям иштеп аябай удовольствие получаю. Менин жашым 62-де. Сол эле заматта мен 8 жыл Англияда жашагам, Лондон шаарында. Азыркы кезде мен ошол эки күчтүү нерсемди элге үйрөткүм келет. Электричествого дагы, англис тилине дагы. Мен курактууларга. Себеби мен курактуулар негизинен бул билимге өтө мындай бат берилбейт. Мен ошо өзүм болгон психология менен өзүм жашымда курактууларга үйрөтсөм, жакшы түшүндүрүп бере алам деп ойлойм. Ушул курска келип жазылып, азыр продюсирование үйрөнүп жатам. Ошо Кудай буйрса продюсеринг курстарын өтсөм, бүтсөм, жакшылап үйрөнүп алсам, анан мен тиги англис тили менен электричествону элдерге үйрөтө баштайм. Негизи мен бул жака жөн эле чакырганынан келгем. Анан баштап аткан иштери, алдыдагы максаттары жөнүндө угуп, ошондон улам кызыктым. Кудайым буйрса эми жакшы максаттарды коюп атабыз. Продюсер деген жаңы кесипти өздөштүрүп, ушу реалитиге катышып атам. Реалитиге чейин жакшы түшүнбөй аткам, мындай туман болупчу, потому что бул жаңы кесип экен. Адамдардын баары сразу түшүнө бербейт экен, чындап эле. Бирок после того, как я взяла себе эксперта, кадимкидей түшүндүм да, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Азыр жакшы түшүнүп калдым. Ар бир адам менен туура мамиле түзгөндү үйрөндүм. Андан тышкары интернет менен кандай иштөөнү түшүндүм, еще больше, глубже түшүндүм да. Өзүмдүн да курстарым бар, өзүмдүн курстарымда дагы ошол адамдарга керек экен, негизи психология боюнча. Аларга дагы жардам берип, ошо психологиясын дагы көргөзүп берсе болот экен да. Ошо ар бир кишиге, оказывается, нужно психологическое развитие, то есть алар дагы жыштыгын көтөрүш керек экен. И биз прямой эфир жасаганда түшүндүм, что через психологию, через развитие, духовное развитие финансыга чыккысы келип атты да адамдарчы. Ошону түшүнүп, азыр ошо рекегелерге сабакты даярдап, Арген экөөбүз совместный сабакты даярдап атканбыз. Алтындарым, азыр мен сиздерге отдел продажды көрсөтөм. Бизде онлайн запускарда, онлайн акча табууда эң чоң көйгөй бул продажа экен. Бизде Кыргызстанда продажаны билишпейт экен. Жакшы продажа кылууну, жакшы сатуу кылууну, клиент менен сыйлык жакшынакай сүйлөшүүнү билбейт экен. Ошонун баарын тең үйрөтүп, азыр өзгөчө бир жакшы отдел продаж ачтык. Сиздер биздин курска келсеңиздер, сонун продажалар жасалат. Анткени биз продажаны аябай күчөйтүп атабыз. Кош келиңиздер. Я онлайн миллионер деген курста 3 пакет бар. Старт, профи, премиум. 3155 расход болду булар. Доходдор дагы буйруса болот. Биринчи выпусктан кийин мен ошо 7 январь келдиңиздер, адашпасам, ошо биринчи выпусктан кийинки результатымды айтып кетким келет. Продюсирование кылып мен 463 155 сом таптым. Это за короткий срок, ушунда получается 2 недели, да, прошло. 2 недели анайын жыйынтыгында ушунча киреше чыктым. Сонун Жасмин, бизди көрүп аткан көрүүчүлөр ошол каражатты кантип тапса болот экен деп кызыгышы мүмкүн да. Анан мындай кыскача болсо дагы эми сырларыңыз менен бөлүшө кетпейсизби? Негизинде эксперт деп айтып коебуз, билими бар адам. Ал курс сатат, өзүнүн билимин сатат, курс кылып. Ошо курстун акчасы бул как доход болот. Ошол эле сыр негизи. Кыргызстанда эксперттер көп, билими барлар, а продюсерлер аз. Рынок пустой. Гүлзат эженин курсу реально бомба, анткени уже баштан элек жатып, уже результаттар бар. Уже там адам менен иштешип, продюсирование кылып, уже иштеп атышат.
мектепке чейинки балдарга билим берүүнүн магистрымын. Азыркы убакта билимкана мектебинде мугалим болуп иштейм. Именно балдарды мектепке даярдоо боюнча класс жетекчисимин. Биздин Кыргызстандын коомунда балдарды мектепке чейинки даярдоо боюнча, өөрчүтүү боюнча аябай актуалдуу да, анткени көп ата энелер ага көңүл бурушпайт. Мисалы баланы мектепке бергенде окуганды үйрөнүп алат, жазганды үйрөнүп алат дешет да, бирок ошол убакта эле биз 7 жылды колдон чыгарып атабыз да. Бала эми мээси окуганга даярданып келаткан мезгилди колдон чыгарып атабыз. Элдерге жеткиргенди туура көрүп, Гүлзаттын курсуна келгемин да, өзүмө өзүм продюсер болоюн депчи. Менин негизги максатым ошол балдарды үйдө ата энелер, шарты жок ата энелер, бала бакчага бере албаган ата энелер үйдө балдар менен ойногончо эле мектепке өздөрү даярдап койгонго шарт түзүп берүү. Эже бул ушундай болот да деп, өзүңүздөр билесиз го, Гүлзат деген кандай мотиватор да. Негизи ошентип отурганда мен баягы мынтип отуруп калган жеримен монтон тура кой дегенде отургузуп койгон. Мынтип кайра коюп койду. Эже, сиз Кыргызстанда деген азыр инфопродюсерлер жок, рынок бош. Инспектор наоборот издейт деп ушундай бир мотивация берди, күч берди. Деп анан кийин туруп жөнөдүм. Негизи чөйрө дагы эме экен. Эгерде мен ушинтип чөгөрүп отурганда бир подружкам байсам, туура сен вообще эле жаңы эле бир сферага келип, ошентиңби, ошондой болот десе, болот экен да, мен дагы мынтип кайгырып калмакмын да. Бул жерде жок. Бул жерге келсем группалаштарым баардыгы бывает айда ошондой болот да. Анда Гүлзат Мамытбек болсо эже деп турман деп тиги мотивацияларды айтып, өзүмө келип койду. Анан кийин дальше уже кеттим. Гүлнара Сагындыкова экспертим бар, орус тилчи. Ал инсан менен биз иштешип эле келатабыз. Мындан ары деле иштешип атабыз. Убагында жакшы эле тыйын таап, кече жакында дагы марафондор жүргүздүк. Жакшы эле акчалар таап атабыз. Уже мына 90-100 миңге жакындап калды тапкан акчабыз. Гүлнара Сагындыкова бул 30 жылдык стажы бар, аябай мыкты мугалим, орус тилчи. Пенсияга чыккан. Бирок пенсия убагында бир жуманын ичинде ушунча акчалар таап коюп атат. Мен эми көп эле элдерге айтам да, пенсия возрастына келген адамдар уже болду, мен эми небере багып эле отуруш керек деген позицияга өтүп кетишет экен да. Бирок мен антип отура албадым. Анан ошон үчүн ушул Гүлзат Мамытбекте окуп, ушундай ийгиликтерге жеттик деп ойлойм, потому что чындап эле келгенде кыска мөөнөттүн ичинде эле ушундай доходторго чыктык да. Мисалы үчүн азыр силерге биринчи жолу интервью берген кезде биз жаңы эле баштап атканбыз, андан бери дагы бир жумадан ашык өтүп кеттиби. Зато ошол учурда деле биз ийгилик жаратып койдук да. Мисалы үчүн 3 күндө биз где-то 40 миңдин тегерегинде акча таап койдук да. Гүлзат эжемдин билимин алып, мен бир курс саттым. Бул англис тил курсу. Курс сатып, мен ошол онлайнда акча бар экенин түшүндүм. Чоң чекке чыктым десем болот. Андан тышкары мен азыр өзүмдүн М-банкымды көрсөтө кетсем, чын эле онлайнда акча бар экенин башка инсандар дагы мындай түшүнсүн дейм да. Бул за январь. Мен ушунчалык Гүлзат эженин онлайн форматта сабактарын көрүп, мындай мотивация алып сабактарынан, анан мен онлайн, то есть офлайн форматта Гүлзат Мамытбек менен иштешейин деп чечкем. Анан мен келип Гүлзат Мамытбектен сурандым, чтоб кантип кайсы жолдор менен командасына келип иштөөсө болот. Кантип баат көтөрүлүүнүн жолдорун сурадым. Анан Гүлзат Мамытбек болсо мындай конкурстары болду. Оказывается, командасына түшүш дагы, командасына чогуу иштеп, жанында жүрүш дагы бул аябай чоң сыноолор экен. Көп немелерден, конкурстардан өттүк. Анан өтүп келип, анан мен азыркы учурда ошо отдел продажада младший руководитель болуп иштейм. Канча 12-13 күнүн ичинде мен 130 продажа кылдым. Жана 130 миң акча таптым деп айтамын. Онлайн форматта. Бул жерде биз офиске келип, болсо үйдө болуп, кайсыл жерде болсок дагы иштеп, онлайн форматта эле телефонубуздан эле предлагать этип курстарыбызды сатып атып эле ушул даражага жеттик. Мен башында эч нерсе билчү эмесмин. Нолдон баштап мен биринчи Гүлзат эжеге иштейин деп келгенде, колуңда эмне келет, эмне кыла аласың дегенде, мен эч нерсе кыла албайм дегем.
анан кийин анда мен сени ала албайм дегенде, анда хотя бы пол жуу деген, эч нерсе кыла албайт экенсиң, анда хотя бы пол жууп жокто тазалап тур деген. Андан мен хорошо дегем. Макул деп ошо пол жууп иштеп жүрүп, анан кийин Гүлзат эжеден көп нерсени үйрөнүп, Гүлзат эже өтө билимдүү адам, көптөгөн билимдерин берип, анан мен СММ мобилографияга окуп, азыр Гүлзат эженин СММчиги болуп иштейм. Мен атым Алишер Курманбеков, жашым 15-те. Гүлзат эжеге деген мен мастер классына келгем, көрүп калып видеодон. Бирок келетканда астыман көптөгөн тоскоолдук болду, анткени ошо күнү да пробка болду. Такси заказ кылсак 5 өтөн отказ кылып, вообще келе албай нерв болуп ошол жерден Гүлзат эжеден уже эмнеге барам, аякым эмне кереги бар деп кайра уже артка кетейин деп баштагам. Бирок кайра ойлондум, барып коюшум керек, көрүшүм керек, кандай болот деп. Өзүмдө ушундай окруженияга алчумун, ушундай окружение миллионер кишилер менен жүрүп, чогуу менен эме движение кылып, андан кийин Гүлзат эжеге келдим. Мастер класстын жарымынан келгенде кичине көргөнү биринчи эле көргөндө эле Гүлзат эже мындай жан дүйнөмө жакын ала алдым. Андан кийин Гүлзат эже сразу туруп VIP пакетин алам дедим, тарифин. Алтындарым, продюсер дейбиз. Продюсер ким экендигин мен азыр ушул жерден айтып кетейин. Продюсер жана эксперт болот. Биз экспертибизди ким деп атайбыз? Визажист, врач, повар, жадай калса сантехник дагы бул эксперт. Бир тармакта билими бар адамды биз эксперт деп атайбыз. Мен англис тили боюнча экспертмин. Эми продюсер ушул эксперттин билимин упаковка кылат. Бул экспертте билим бар да. Бир тармакта билим бар. Даже сантехниктин билими бар. Кантип сантехниканы туура бурап, туура колдонуу, Эми ушул билимди бул продюсер алат дагы акчага айлантат. Билимин упаковка кылат, курсун тартат, соц тармактарын СММ специалист менен чогуу соц тармактарын баарын жашнакай алып упаковка кылат дагы, жана ушул курсту көп адамдарга сатат. Ушул адамды биз продюсер деп атайбыз. Биздин Кыргызстанда өзү 50 эле продюсер бар. 50-60 билими бар адамдар толтурат. 99% Кыргызстанда билими бар. Кыргызстанда дагы, Казакстанда дагы. Эми ошол билими бар кишилердин билимин акчага айланткан сыйкырчыларды биз продюсер деп атайбыз. Мен дагы азыр продюсерликти үйрөтүп атам. Менин продюсерлерим, учениктерим эксперттердин билимин упаковка кылып, акчага айлантып аны элге курс кылып сатып, 50-ге 50 кылып бөлүп алып жатышат алтындарым. Сиз дагы продюсер болуп аласыз. Андан тышкары мен англис тил курсумду дагы Кыргызстанга гана эмес, Казакстанга дагы азыр сатып жатамын. Анын баарын сиздерге үйрөтөбүз. Репортажды уланталы. Эми алтындарым менин. Менден сонун кабар. Мен Кыргызстанымды, Казакстанымды, планетамды ушунчалык жакшы көрөм. 14 февралга карата сүйүүлөрдүн сүйүүнүн күнүнө карата мен Кыргызстаныма жана Казакстаныма болгон сүйүүмдү арнап, аябай сонун акция жарыялап жатам. Англис тил курсумду 10 000 сомдук курсту ит бекер баа 1,5 000 сомдон эле. Алтындарым, шашылыңыздар. Эгер сиздерге кызык болсо англис тилин үйрөнүү, ылдыйкы номерге жазыңыздар. Акция деп биз сиз менен кабарлашабыз, жана шарттарын баарын айтабыз. Эң негизгиси алтындарым, көлөкөлөрүм, берекелерим. Биз башкы байге кылып, машина Toyota исти коюп жатабыз. Неге дебейсиңерби? Анткени жакшы окугандардын арасында ошондой стимул болсун. Жана ар бир кыргыздан сурап чыксаң, менин кыялым машина дейт экен. Мен ошо бир кыргыздын кыялын орундатайын деп чечтим. Машинадан тышкары жана 2 iPhone бар. Андан тышкары 100 китеп бар, мен китебимде. Призовой фонд ичилсе аябай сонун. Келиңиздер, курсума катышыңыздар, англискийди окуңуздар, жана машина утуп алыңыздар. Ылдыйкы номерге дагы бир жолу айтам. Акция деп жазыңыздар, биз сиз менен кабарлашабыз. Ушун менен биздин репортаж аяктады. Жакшы туруңуздар. Реалитиде жолугушканча саламатта туруңуздар.